Кыргызстан 86 өлкө болуп, Кыргыз Республикасынын билим берүү министрлигинин жана WorldSkills фондунун демилгеси менен кирген. Кыргызстанда кесиптик билим берүүнү өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болгон WorldSkills Кыргызстан 2025 экинчи улуттук чемпионаттын облустук туру башталды. Ага алгач лицейлердин өздөрүндө болгон сынактын жеңүүчүлөрү келишкен. Облустук деңгээлде өтүп жатат. Бул область боюнча Жалал Абад облусунун 18 кесиптик лицей бар. Ошол 18 кесиптик лицейлерден 3 багыт менен, башкача айтканда 3 кесип менен өтүлүп жатат. Булар ширетүүчүлөр, повар кондитерлер, анан тигүүчүлөр боюнча. Азыркы учурда бизде ширетүүчү менен поварлардын чемпионаты биздин базабызда өтүп жатат. Кыргызстан 2023 жылы WorldSkills International улуттук чемпионатынын мүчөсү болгон. Ал эми 2024 жылы Францияда өткөн эл аралык мелдештерде биринчи улуттук чемпионаттын жеңүүчүлөрү өлкөнүн атын чыгарышкан. Тактап айтканда, дал ушул номер 75 лицейдин окуучусу облустун гана эмес, Кыргызстандын атын дүйнөгө тааныткандыгы белгиленди. Мындай иш-чараларга катышуу тажрыйба алмашууга жана өлкөдөгү кесиптик билим берүүнүн деңгээлин жогорулатууга жардам берет. Дает возможность студентам. WorldSkills бул бир гана балдардын жөндөмдүүлүгүн көрсөтпөйт. Алар үчүн үйрөнүп билүүгө чоң мүмкүнчүлүк. Биздин мыктылар эл аралык деңгээлде өзүнүн көп артыкчылыгын көргөзүшөт. Бул IT, курулуш сындуу жактарда да. Мен бүгүнкү талапкерлерге ийгилик гана дейм. Экинчи улуттук чемпионат 18 жаштан 22 жашка чейинки курактагы жаш адистерге жана студенттерге негизги 3 багыт: ширетүү технологиясы, ашпозчулук, мода технологиясы боюнча кесиптик чеберчилигин көрсөтүүгө уникалдуу мүмкүнчүлүк берет. Ашпозчулук боюнча келген талапкерлер арасында алгач устаттар үчүн чүчү кулак уюштурулду. Бул жерде алар өздөрүнүн ашпозчулук жөндөмдүүлүгүн көрсөтө алышат. Биз бул жерге келиштен мурун экинчи курс бизде 2 жылдык мөөнөт менен ашпозчу кондитерлер окутулат. Дагы деле өн айлыктар бар. Ошодо биз экинчи курстар и өн айлыктар арасында өз ара конкурс өткөрдүк. Ошол конкурстар болду. Алардан биз азыр бул жерге биринчи супер орунду алган окуучубузду алып келдик. Бүгүнкү күндө ширетүүчүлөргө болгон талап жогору. Ошондуктан алар бул жерге ушул убакка чейин окуп билгендерин таанытуу менен мыктылыгын көрсөтүүгө келишкен. Өздөрүнүн кандай иштеп, ошо ыкмаларды үйрөнгөнүн багланат. Ушул бааланган жеңүүчүлөрдү бирин республикага жөнөтөбүз. Андан ары дагы жеңип келсе, андан ары Кытайга жөнөгөнгө уруксат алабыз. Быйылкы жылы республикалык сынактын жеңүүчүлөрү Кытай өлкөсүнө барып келүү мүмкүнчүлүгү жаралууда. Эл аралык аренада 89 өлкөнү бириктирип, IT, курулуш, ашпозчулук жана моданы камтыган 60тан ашуун адистер боюнча чемпионаттарды өткөрөт. Гүлжана Мындоева, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.